Билесиздер, илим алуунун пайдаларını ошол илим аркылуу ар бир адам баласы Кудай Тааланы тааныйт. Илим болбосо эмне менен тааныйсыз? Илим менен Аллахты тааныйсыз. Илим менен Кудай Таалага кулчулук кыласыз. Эгерде илим жок болсо кулчулук кылууңуз эле кыйын болуп калат. Намазды бүт ката окусаңыз кандай болду? Элестетип көрүңүз эми. Намазда фарзды билбедиңиз, эптеп бир нерсе кылып жыгылып турдуңуз. Не болду? Намаз болобу? Фарзды таштадыңыз. Важиптерди таштадыңыз. Намаз кандай болот? Намаз жарабай калат да. Көрдүңүзбү? Ошондуктан урматтуу агайым, илим менен адам баласы Кудайды тааныйт. Илим менен адам баласы Кудай Таалага кулчулук кылат. Кантип кулчулук кылат? Намаз окуйбуз мына. Намазды окуу мүмкүн жана мүмкүн эмес убактарды билишибиз керек. Эгерде сиз билбесеңиз, сиз кулчулук кылбай турган, кулчулук кылуу мүмкүн эмес убакта кулчулук кылып койгон болосуз. Мисалга чак түштө бир адам келип намаз окуйт бизде. Ошондойлор бар азыр арабызда. Чак түш, ал кезде намаз окуга мүмкүн эмес, келет да турат да намаз окууду баштайт. Бул артык кылам деп тыртык кылып алган да. Илим жок, илим жоктуктан болот. Же болсо күн батып аткан кезде намаз окуп калышы мүмкүн. Же күн чыгып аткан кезде намаз окуган болушу мүмкүн. Бул ойлоп атат, мен ибадат кылып жатам, Кудайга сыйынып атам, жакшы иш кылып жатам дейт. Бирок акыйкатта ал жакшы иш кылган жок. Ал тескерисинче жаман иш кылып койду. Ошон үчүн илим менен Кудай Тааланы эмне кылабыз? Ибадат кылабыз. Илим менен Кудай Тааланы эскеребиз. Зикир кылабыз Кудай Тааланы. Ошондуктан урматтуу агайындар, зикир дагы эмне менен болот? Илим менен болуш керек. Ошол илим менен жанагы жокоруда айтканыбыздай адам баласы адалды арамдан ажыратат. Адалды арамдан ажыратат. Эгерде илим жок болсо кайдан билебиз? Жанагы айткандай риба эмне? Кайдан билебиз? Мына сүткөрлүк деп эмнени айтат? Билбейбиз. Туурабы? Же башка нерселерди каяктан билебиз? Ошол эле илим менен адам баласы туугандык мамилетти чыңалып тургузат. Илим менен тургузасыз сиз. Эгерде сиз туугандарыңыз тууралуу маалымат жок болсо, туугандарга кандай мамиле кылышты билбесеңиз, шарият көрсөткөн эрежелерди, анан кантип сиз туугандык мамиле кыласыз? Кантип кылыш керек? Эмне кылыш керек? Азыр туугандык мамиле эмне менен болду агайындар? Имандуу адамдардын арасында туугандык мамиле эмне менен? Материальный болуп калды да. Мен бир тууганым, эгер мен колумда бар болсо, бай болсо, мени менен тууган, бир тууган, эгерде мен колумда жок болсо, менден качат. Менден качып кетет, урматтуу агайындар. Неге? Мен колумда жок. Бул туугандык эмес. Ислам эмне дейт? Кудай Таала эмне дейт? Пайгамбарыбыз эмне дейт? Мына ошону менен туугандык мамилени тургузуш керек. Ошон үчүн алымдарыбыз айтат: "Бихи тусалул архам." Илим менен адамдар эмне кылат? Туугандык мамилени эмне кылат? Тургузат, бекемдейт дейт. Илим аркылуу бекемдеш керек. Алымдарыбыз эмне дейт? Илим өзүнүн ээсини бардык жаман нерселерден сактайт. Өтө кыйын жерге учураганыңызда сизди сактайт. Илим дегенде эң биринчи орунда шарият илими турат. Анан калгандары дагы бар, урматтуу агайын. Бизде математик керек, физик керек, химик керек, медицина тармагы керек, психолог керек, педагог керек, бардыгы керек бизге. Ушулар аркылуу адам баласы кыйынга учураган кезде ушул бир жол табып чечип чыгып кете алат да. Тек гана илимди эмнеге чектебешибиз керек? Ислам эле. Ислам албетте эң жокоркусу бул. Ислам илимини Кудайдын буйругуна аткаруу үчүн эң биринчи, эң жокору Кудайдын өкүмү турат. Андан жокору өкүм болбойт. Бирок анын астында ушул элди, ушул жерди өнүктүрүп өстүрүүнү Кудай Таала биздин мойнубузга жүктөгөн. Кудай Таала айтат: "Мен силерди ошол жерден жараттым. Мына ошол жерди абад кылуу, ошол жерди оңолтууду силерден талап кылам, силердин мойнуңарга жүктөдүм" дейт. Аны оңолтуу үчүн эмне кылыш керек? Илимсиздик менен, надандык менен бир нерсени оңолтууга болобу же болбойбу агайындар? Бир строительный, ушу жерди куруш үчүн, ушуну билбесеңиз, алып келип фундаменттен баштап ката кылсаңыз, ушул мечит курулабы? Курулбайт. Ошондуктан бизге бардык тармактагы илимдер дагы өзүбүздүн немебизге жараша алуу биздин мойнубузга милдет болот агайындар. Ошондуктан илим алалы, илим жолуна урматтуу агайындар түшөлү. Илим эң ыйык нерсе. Илимден башка нерсени, байлыгыңызды, бийлигиңизди Кудай Таала жакшы көргөнгө да, жаман көргөнгө да берет. Кудай Тааланын душманы болгон Фираун ким болгон? Фараон дейбиз, мына дүйнөлүк сөз менен. Фараон дейбиз. Ким ал? Мен Кудаймын деген киши да. Туурабы? Египет, Мисырдын неси? Падышасы. Дүйнөнүн канча бир бөлүгүн башкарып жүргөн адам. Кудай Таалага бийлигиңди мана сага деп берди, байлыгын да мана сага деп берди. Бирок илимди Кудай Таала сүйгөн адамына берет агайындар. Илимди Кудай Таала сүйгөн адамга берет. Муну жакшы эске алалы. Эч качан Фираунга илим бербейт Кудай Таала. Корунга илим бербейт. Абу Жахылга илим бербейт.
Аллах Таала илимди тек гана кимге берет? Өзү сүйгөн адамдарга берет. Мына сиздер сүйгөн адамдарсыздар, мына мечитке келип атасыздар.